Төмөндөгү жооптордун кайсынысы амалдын маанисин берет? Бул жерде даражалуу амал берилген. Ал эми бул жердеги жооптордун кайсы бири бул даражалуу амалдын маанисине барабар? Аны аныктайбыз. 3-түн -5тен 1 даражасы көбөйтүү 3төн 1дин -5тен 2 даражасы. Бул жерде амалды аткаруу үчүн негизинен бул жердеги 3төн 1 негизинен 3түн -1 даражасына барабар. Демек бул жердеги 3төн 1ди дагы биз 3түн -1 даражасы түрүндө жазып алсак болот. Анда 3түн -5тен 1 даражасы көбөйтүү 3түн -1 даражасынын -5тен 2 даражасы. Бул жерде 3түн -1 даражасынын -5тен 2 даражасы деп жатат. Анда бул жердеги амалды биз 3түн -1 даражасын көбөйтөбүз -5тен 2 деп жазып алсак болот. Анда бул жердеги амалды көбөйтүшүбүз керек биз дагы 3түн -5тен 1 даражасына. Анда жазып алабыз бизде бул жерде 3түн -5тен 1 даражасы көбөйтүү. Анда бул жерде 3түн даражаларын көбөйтүп алабыз. -1ди -5тен 2 көбөйтө турган болсок, ал 5тен 2 барабар. Демек бизде 3түн 5тен 2 даражасы калды. Бул жерде даражалардын негиздери барабар. 3 жана 3 берилген. Анда бул жердеги көбөйтүү амалын аткарып алабыз. Көбөйтүү амалындагы даражанын негизи 3, ал эми анын даражасы -5тен 1 кошуу 5тен 2. 5тен 2. Бул жерде даражалардын суммасын эсептей турган болсок, анда анын негизи 3 боюнча калат. Ал эми -5тен 1 кошобуз 5тен 2-ни. Ал 5тен 1 барабар. Демек жооп 3түн 5тен 1 даражасы. Демек бул амалдын мааниси 3түн 5тен 1 даражасына барабар. Бул жерден туура жоопту белгилеп алабыз. Бул жооп туура.